УКМК диний экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлуп, лидерлери кырмалды. 2021 жылдын 7 октябрында УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын жаза кодексинин экстремисттик уюмду түзүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталган сотко чейинки өндүрүш материалдарынын алкагында Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмдун 6 лидери кырмалды. Бул адамдар экстремисттик идеологияны жайылтуу үчүн диний сабактарды өткөрүшкөнү жана 50дөн ашык Кызыл Кая шаарынын тургундарынан турган диний экстремисттик уюмдун мүчөлөрүнүн жыйынын ай сайын уюштуруп турганы аныкталган. Алардын жашаган жерлеринде жүргүзүлгөн тинтүү иштеринин натыйжасында экстремисттик маанайдагы адабияттар, 36 даана китеп, 20 даана китепчелер, 25 даана баракчалар, 13 даана дептерлер, 15 даана уюлдук телефон, 15 даана электрондук маалымат алып жүрүүчү каражаттар, 1 даана ноутбук табылып алынган. Кармалган жарандар Кадамжай райондук ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, алардын кылмыштуу байланыштарын аныктоо боюнча тергөө аракеттери жана ыкчам изилдөө иш-чаралары жүрүп жатат. Талаш шаарында Кербен Пелес мейманканасында тополоң салган жаран кармалып, тергөө кызматына өткөрүп берилди. Бул тууралуу облустук милиция кабарлады. Билдирүүгө ылайык, Талаш шаардык ички иштер бөлүмүнө 11 октябрга караган түнү 4:30 чамасында чакыруу түшкөн. Ыкчам тергөө тобу барганда жаран 38 жаштагы киши мас болуп, мейманкананын эшиктерин сындырып, чатак салып жатканы аныкталган. Мындан сырткары сыртта токтоп турган Volkswagen Polo жана Nissan үлгүсүндөгү 2 автоунаанын терезелерин сындырган. Кылмышка шектүү шаардык милиция бөлүмүнө алып келинип, сурак берип жатат. Ал мындай ишке эмне себептен барганы белгисиз деп айтылат маалыматта. Ошондой эле ал Талаш шаарынын тургуну экени жана эч жерде иштебей турганы белгиленди. Шектүү милицияда иштеген деген маалымат да жалган болуп чыкты. Аталган факт кылмышчана жоруктардын бирдиктүү реестерине бейбаштык беренеси менен катталган. Окуянын бардык жагдайлары такталууда. Белгилей кетсек, буга чейин Талаш шаарынын чок ортосунда жайгашкан мейманканага белгисиз киши кол салып, конокторду сыртка кууп чыкканы айтылган.